Саламатсыздарбы. Капитал программасынын элдик экономика рубрикасы улантат. Жаш кезде биз пенсия жөнүндө сөз кылмак турсун, ал жөнүндө ойлонбойбуз. Албетте өкмөткө үмүттөнүп, өлкөнүн экономикасы чоң деңгээлде өсүп, пенсиянын көлөмү чоңойот деп күтсөк болот. Бирок мындай кадам өтө эле кыялкечтик болуп калат. Биз финансы суроолорун чечүүдө реалист болуп, ар бир кадамга реалдуу, чындыкка жакын пландарды түзүшүбүз керек. Башка кандай пенсияга даярданууга альтернативдүү жолдор бар жөнүндө кийинки сюжетте. Токтобөбө апа көп жылдар бою кеминде мугалим болуп эмгектенген, ал эми азыр болсо ардактуу пенсияга чыгып, неберелерин багып, бактылуу чоң эне болуп жүргөн учуру. Бирок алган пенсиясы жашоосуна жетпей жатканы өкүндүрөт. 38 жыл мугалим болуп иштедим, алганым 5000 сом, 5300 сом пенсиям. Же дарыма жетпейт, же питанияма жетпейт, кийиниш керек. Неберелерге дагы бирдеме бериш керек. Ошол жарыбаган пенсия менен жашап атабыз. Мындай жагдай дээрлик бардык пенсионерлерде болуп келүүдө. Өкмөт тарабынан пенсия көлөмүн көтөрүп жатат. Бирок ал көтөрүүлөр өтө чоң болбогондуктан жана баалар туруктуу өсүп тургандыктан кайрадан пенсионерлер эч нерсеге жеткизе албай кыйналышат. Пенсия өскөн жок. Мисалы үчүн продукту бир мишо унду 1,5 миңге аласың, 1 килограмм этти 400 сомго аласың. Анан 5 килограмм майды дагы 1000 сомго жакын аласың. Анан ошондо кантип жашаш керек, өзүңөр ойлосоңор. Кыргызстанда болгону бир гана мамлекеттик эмес пенсиондук фонд бар. Алар башка финансылык уюмдардан өздөрүнүн эң башкы артыкчылыгын кошумча пенсияга кичинекей суммадан баштоо мүмкүнчүлүгү деп айтышат. Эң аз 100 сом менен бул фонддон кошумча пенсия чогултууларды жүргүзсө болот. Мамлекеттик эмес фонддун сайтындагы маалыматтар боюнча, эгерде адам 15 жыл бою 300 сомдон ай сайын салып турса, анда кийинки 15 жыл бою 1000 сомдон пенсия алып турат. Бирок бул жерде бир маанилүү нюанс бар. 15 жыл бою чогултулган акча бир алуу мүмкүн эмес. Аны 15 жыл бою көрсөтүлгөндөй 1000 сомдон ай сайын алып туруу абзел. Демек 15 жыл акча салым катары саласыз жана кайра 15 жыл бою аны кызыкчылыгы менен аласыз. Соңку кезде пенсионерлердин саны көбөйүп, ал эми иштеп жаткандардын саны азайып жатат. Азыр көпчүлүк замандаштарыбыз чет өлкөдө жана кээ бирлери патент аркылуу иштеп жатышат. Ошондуктан соцфондко төлөмдөр аз болуп келүүдө. Жаштардын пенсиялык системага ишенбей, өзүбүзгө ишенишибиз керек деген ойду айтууда. Алардын айтуусуна караганда, өзүлөрү чогултуп, карлыкка кам көрүү эң туура жол болот. Жеткиликтүү болот деп айта албайм, бирок бизде азыр пенсионерлер бокуштар ыйлап эле жүрүшпөйбү? Иш бар деп айтсак болот, бирок ар кандай да мисалы жумушуңа жарашып атат. Мисалы, если сени трудовой книжкаң бар болсо, если пенсияң көбүрөөк болот, же кандай органдарга иштесең, а так жөнөкөй карапайым элдин пенсиясына ишенич жок го дейм, анысы болбогон эле акча го дейм азыр. Ой, жүгүртпөй элем азыр шашпай. Пенсияга да көп бар го, жашаш керек го. Мен ойлошумча ишенич жок, мисалы. Пенсионной системе Кыргызстана. Ну, если честно, не очень. А какие-нибудь шаги предпринимаете к этому? Я строю свой бизнес, можно так сказать. Бул пенсиялык система жакын арада чоңоюп, пенсиянын көлөмү көбөйөт деп күтүүгө болбосун көрсөтөт. Анткени бир муун экинчи муунду баккан система болгондуктан, азыркы пенсионерлер азыркы иштеп жаткан жаштардан көз каранды. Демек, ар бир жаран өз келечегин ойлоп, азыртадан кам көрүүсү эң туура жол болмокчу. Пенсияга кам көрүүдө финансылык активдүү малды топтоо эң ыңгайлуу жана туура болот. Анткени бул убакытта сиздер тапкан каражаттар максималдуу болот. Албетте топтой турган жана ал каражаттарды инвестициялай турган көптөгөн жолдор бар. Алардын ичинде мамлекеттик эмес пенсиондук фонд, депозиттер, кыймылсыз мүлк, алтын, бизнес. Биз рыноктогу эң ыңгайлуу жана пайдалуу шарттарды сунуштаган банк кызматтарын тандап алдык. Негизи банкта депозит түрлөрү абдан эле көп. Биз депозит тандаганда көп мөөнөткө арналган жана аз-аздан топтой турган депозит түрү керек. Бул шарттарга жооп бере турган балдар депозити туура келет. Бирок алар 15 жылга чейин болгондуктан, кийин кайра жаңы келишим түзүп узартып коюп турса болот. Албетте эң алгач мамлекеттик пенсиядан тышкары канча пенсия алгыңар келгенин аныктоо керек. Мисалы айталы, айына мамлекеттик пенсиядан тышкары 10 000 сом алууну каалайсыздар. Демек, жылына биз 120 000 сом топтошубуз керек. Ошол эле маалда 120 000 сом пайыздык киреше болуп, негизги капитал дайым киреше берип тургандай болуш керек. Биз консервативдүү болгон 14% ставканы алдык жана жылына 120 000 сом пайыздык киреше катары алып туруш үчүн 857 000 сом капитал чогултушубуз абзел. Эми ошондой капиталды чогултуу үчүн бир айда канча каражат салып туруш керегин эсептеп чыгалы. Биринчи вариант, биз пенсияга чыгууга чейин дагы 10 жыл бар болсун. Демек, ал үчүн ай сайын 7150 сом салып туруу абзел. Бирок финансисттердин эсептөөлөрүнө таянсак, анда узак мөөнөттүү салымдар 2,5-4 эсе көбөйөт. Анткени аларга пайыздык кирешелер улам-улам кошулуп турат. Башкача айтканда, капитализация жүрүп турат. Ал эми 10 жыл салыштырмалуу азыраак мөөнөт болгондуктан 2,5 эсе чоңойот деп эсептесек, анда ай сайын 3000 сомдон чогултуу керек деген жыйынтыкка келебиз. Экинчи вариант, эгерде пенсияга чейин 20 жылыбыз бар болсо, анда ай сайын 1430 сомдон топтоо керек болот. Үчүнчү вариант, пенсия маалына чейин бизде 30 жыл бар. Керектүү капиталды топтош үчүн айына 600 сомдон топтошубуз керек.
4 вариант пенсияга чейин дагы көп бар. 40 жыл алдын ала кам көрөлү деп эрте баштасак жана 900 000 сомго жакын капиталды чогултуу үчүн болгону ай сайын 450 сомду чогултуп турган жетиштүү. Бүгүнкү күндө финансылык рынок карлыкка кам көрүү үчүн же дегеле пассивдүү киреше булагын түзүү үчүн көптөгөн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылууда. Өтө кеч болуп кала элек деп пенсияга азыртадан кам көрүңүздөр. Биз мисал катарында көрсөткөндөй, убакыт абдан зор мааниге ээ. Сизге жана үй бүлөңүзгө ийгилик каалайм.